Мамлекеттик бажы кызматынын контрабандага каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан бажылык укук бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Европа биримдигинин аймагынан Кыргызстандын аймагына Volvo үлгүсүндөгү 11 дикатай техника алынып келинген. Жүк коштоочу документтерин текшерүүдө аталган компания тарабынан товардык коду жөнүндө жалган маалымат берилгендиги аныкталган. Мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы 8 813 429 сомду түздү. Аталган факты боюнча материалдар процессуалдык чечим кабыл алуу үчүн башкы прокуратурага өткөрүлүп берилген. Ош шаарынын мэриясында кадрдык өзгөрүүлөр болду. Шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, Нурбек Кадыров Ош шаарынын социалдык маселелер боюнча вице-мэри болуп дайындалды. Азат Кубатбек уулу Ош шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси болуп дайындалды. Ал буга чейин Чүй райондук мамлекеттик администрациясынын уюштуруу иштери бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген. Тиешелүү буйруктарга Оштун мэри Бакытбек Жетигенов кол койгон. Ош облусунда мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн чет өлкөлүк жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 26 январь күнү Өзбекстан Республикасынын аймагында кылмыш жасап, ал жактан изин жашыруу максатында Кыргызстандын аймагына мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн Кытай Эл Республикасынын 44 жаштагы жараны кармалган. Чет өлкөлүк жаран Ош шаарындагы мейманканалардын биринде жашынып жүргөн. Кылмыш жаза кодексинин 378-беренесинде мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүүдө көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча шектүү катары убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. Бул факты боюнча иликтөө иштери Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы жүргүзүүдө.